Рахмат, Акылбек Сөмбекович. Ушул мыйзамды жазууда бир эске алсаңыздар да, мына буга чейинки жазылган мамлекеттик багыттар, стратегияларды жазган кишилердин мындай жоопкерчилиги кандай болот? Анткени баары эле программа жазып, стратегия жазып, бирок кайра кызматтан кетип калып, унутулуп калып, ошондой болуп атпайбы? Ара жолдо калган учурлар көп болуп атат да. Ошонун жоопкерчилигин дагы бир күчөтүүнү эмкидей бир эске алсаңыз. Экинчиден, эгемендүү Кыргызстан болгондон бери баягы эле саясатчылар төрт президентке стратегия жазып берди. Кийинки президент ошолорду кошпой эле койсо. Анткени алардын жазган стратегиясы иштеген жок. Алар ар бир президент келген сайын стратегиясын, багытын, программасын түзүп берет, бирок алар иштебейт. Ошон үчүн мурдагы президенттин учурунда стратегия жазганга катышкан адамдар кийинкиде мындай моралдык жоопкерчиликти алып туруп, алар катышпаш керек да. Ошондой дагы бир сунуштарды эске алсаңар. Рахмат, урматтуу депутаттар. Ушу камтылган, азыр 1 минут суроо болуп калгандан жооп берип коеюн. Ушу камтылган. Азыр улуттук стратегияны мурунку президентке ким жазсын десеңиз, тез таппайсыз авторлорду. Азыркыларды дагы так аныктай албайбыз да. Ошондуктан мыйзамда көрсөтүп атабыз. Муну координациялык кеңеш жазат. 30% наукадан болот, 30% жарандык коомдор менен бизнестен болот. Фамилиялары так аныкталат. Чиновниктердин дагы калган 40%. Анан ошонун эгерде программа ишке ашпай калса, алардын жоопкерчиликтери персоналдык түрдө каралат деп жазып атабыз да. Бул жерден любой программага келгенде ким жазды, ким милдеттүү. Мына биз ошо механизмин ишке киргизип коюп атабыз.